Кыргызстан эгемендикке ээ болгон 30 жылдан бери 3 жолу элдик толкундоолорго тушугуп президенттер алмашты. Андай толкундоолордун алдында ар дайым жаштар сап башында туруп, революция өз балдарын ар дайым жеп келди. Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков жана учурдагы 6-чы президент Садыр Жапаров Кыргызстандын тагдырын өз моюндарына алышты. Бирок элдин нааразычылыгын жараткан президенттер ошол эле элдин куугунтугуна кабылышты. Учурда Атамбаев абакта жатса, Бакиев, Акаев Бозгунда, башка өлкөдө жашап жатышат. Жыйырма 4 март, 7 апрель жана 5 октябрь Кыргызстандын тагдырын чечкен даталары болуп калды десек болот. Бирок ошол элдик толкундоолордон кийин өлкөдө кандай өзгөрүүлөр болду? Революциянын курмандыгына кимдер айланды? Ошол учурда элдик толкундоолорду баштап, алардын алдында жүргөн жаштар азыр кайда деген суроо туулат. Жарандык коомдун күчтүү активист жаштары азыр бийлик бутактарында кызмат кылып жатабы? Же учурунда бийликтин кумарына баткан саясатчылардын куралына гана айланып калдыбы? Албетте, убактылуу курал болуп бийликке келген соң карт саясатчылардын жана Ак Сарайдын интригасына кабылып, эч бир кызматка ээ боло алышкан жок. Айрымдары абакка кесилип, кээрлери өлкөдөн чыгып кетүүгө тушугушту. Алардын арасында өлкөбүздө акыркы 10-15 жыл аралыгында бардык коомдук саясий процесстерге активдүү катышып келген Мелис Аспеков да бар. Кыргызстан деп төгөлүн маңдай терди, кызмат кылгын жөн жүргөн асыл жерди, жанар тоодой тең атылып күкүрөктөр, жалпы журттун бирге куюп акыл кенчи, манас суккан жүрөктөр бирге согуп, мекенчил эл болууга мезгил келди. Мелис Аспеков Мекенчил саясий партиясынын негизги түптөөчүлөрүнүн бири катары учурда Мекенчил партиясынын алгачкы партиялык конференцияларын өткөргөн. Партиянын программасы менен принциптерин коомчулукту тааныштырып, андан соң ал эл арасында чоң колдоого алынган. Белгилей кетчү нерсе, Мекенчил саясий партиясы түптөлгөндөн кийинчерээк ага Садыр Жапаров кошулган. Программа нашей партии отличается от программ других партий тем, что мы выстроили конкретную вертикаль власти. Во главе мы ставим всеобщий народный курултай, где президент будет ежегодно давать отчет. Также у нас не будет 120 депутатов, будут всего 75 депутатов, потому что наша республика поделена на 75 округов. Чем мне понравился этот проект? В нем представлены все программы, которые охватывают всю нашу родину. Этот проект связывает наше прошлое с нынешней ситуацией, буквально в каждом уголке нашей страны. Как говорил Мелис Аспеков, нужно повышать вовлеченность простых граждан в управление государством. Все вопросы нужно решать с народом, советоваться, проводить курултаи. Я думаю, это хорошая идея. Мекенчил партиясын түптөрдөн мурун 2013-жылы Аспеков баштаган активдүү жаштар жаңы моон саясий кыймылын түзүшүп, Атамбаев бийлигинин тушунда коомдогу жана саясаттагы болуп жаткан маанилүү окуяларга карата позицияларын белгилеп жана билдирип, бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына баа берип, сынга алып, ал тургай ар кандай акцияларды өткөрүшүп келишип, оппозициялык маанайдагы жаштардын сап башында турушкан. Жаңы моон жаштар кыймылы, Тезекпром, Шералынын чокою жана башка иш-чараларда калың калктын арыз моондарын билдирип келишкен. Эмнеге отурам? Ким буйрук берип атат?
Отырмаймын. Эмнеге отырамын? Өткөндө дагы отуруп 10га чейин кармадыңар. Соттодуңар. Гражданский машина отурган жоксуздар. Служебный отуруп атпайсыздар. Жок, көрсөткүлө. Түшүндүргүлө, акт түзгүлө. Акт түзгүлө. Акт түзгүлө. Акт задержания түзгүлө. Мыйзам боюнча акт задержания түзүш керек. Жүргүзбөйсүзөр иштериңер. Биз эмне кылып атабыз? Каршылык көрсөтүп атабыз. Биз жыгаалыкка келаткан жокпуз. Биз талаптарды коюп атпайбызбы? Мелис Аспеков жаңы моон кыймылынан кийин Мекенчил партиясынын түптөөчүсү катары көп учурда саясий пикирлеши учурдагы президент Садыр Жапаровду колдоп, анын абакта отурганына каршы чыгып, ар кандай акцияларды да байма-бай өткөрүп келген. 2017-жылы Садыр Жапаров Казакстандан Кыргызстанга келгенден кийин УКМК тарабынан абакка алынып, анын тарапташтары тарабынан Бишкектин борборунда чоң каршылык митинг өтүп, алардын бир тобу убактылуу камалышкан. 2017-жылы Садыр Жапаров Казакстандан Кыргызстанга келгенден кийин УКМК тарабынан абакка алынып, анын тарапташтары тарабынан Бишкектин борборунда чоң каршылык митинг болуп, алардын бир тобу убактылуу камалышкан. 2017-жылдын март айынын окуяларынан соң Садыр Жапаровдун активдүү тарапташы кайра камакка алынып, эркинен ажыратылган. Биз өзүбүздүн конституциялык талаптарыбызды колдонуп, тынчтык митингге чыгып атабыз. Бул бар. Негизги талап бул биздин Мекенчил партиянын лидери Садыр Жапаровду абактан тез аранын ичинде бошотуу, жана Кыргызстанда болгон ушул көйгөйлөрдү мынакей активисттер, коомдук ишмерлер келип атат, ошолор да айтып атат. Жер үй маселесин, Лато 24-кө жооп берип атам. Калганыңарга чоң рахмат. А башкаларга жооп бербейсизби? Жооп бербейм. Эмнеге? Почему? Лицо, ваше лицо мне не нравится. Да, и только из-за Очень этого? неприятное лицо ваше, да. Только из-за этого? Да. Вам только лицо не нравится? Саясатчылардан сырткары Мелис Аспеков журналисттердин да аброю үчүн күрөшүп келген. Вы видите, да, мы стоим около двери губернатора Чуйской области Туйгуналы Абдраимова. Он заперся внутри. Дверь была открыта, когда мы пришли. Вы сами свидетели этому. Вот как можно понять действия такого губернатора? Он вообще народный губернатор или кто он? Вот закрылся, не выходит от этого человека. Мы требуем незамедлительной его отставки. Мы требуем, чтобы он попросил прощения у коллеги-журналистки. Мы требуем, чтобы он заплатил моральную компенсацию этой девушке. Это высокопоставленный чиновник. Ему подчиняются несколько акимов, целый аппарат егонный. Я не говорю, что он так делает, я так думаю. Он привык ходить по саунам и выбирать, ты мне нравишься, а ты мне не нравишься. Вот я думаю, корень исходит оттуда. Губернатор деген бұл ким? Губернатор деген бұл ел өкілі. Керек болса ошол елдің арасында ардайым жүріш керек. Керек болса елдің құлы болуш керек. Ал болса ушундай абдан чиновниктин этикасына туура эмес келген таризде жооп берип атат да. Ошонун баарын көрүп, мен кечке чейин күттүм, балким башка журналисттерден бирөө ушул демилгени көтөрүп, ушул Туйгуналы Абдраимовду жоопкерчиликке тартабы деп. Бирок тилекке каршы андай эч ким демилге көтөргөн жок. Ошондуктан мен кечинде видео кайрылуу кылдым. Массалык маалымат каражаттардын өкүлдөрүн бүгүн ушул саат 11-ге администрациянын алдына чакырдым. Барсам, чынында эле журналисттер абдан көп келиптир. Биз Туйгуналы Абдраимовду чакырдык, тышка чыксын деп. Атайын ошол жакта иштеген кызматкерлер аркылуу чакырдык, бирок чыккан жок. Жарым сааттай күтүп өзүбүз бардык. Барсак, кабинетине бекинип алды. 1,5 саат кабинетине бекинип чыкпай койду. Аягында ал кишинин чыгышына мажбур кылдыңыздар окшойт. Мажбур кылдык. Берген жоопторуна сиздер ынана алдыңыздарбы? Жеке мен ынанган жокмун. Себеби мен ойлогом да, биз пендебиз да, кээде туура эмес кылып алабыз. Мен ойлогом, ал эркекче чыгып туруп, ушул журналисттин жамаатына туура мен балким туура эмес кылып койдум, ушул карындашыман кечирим сурайм деп айтат деп ойлогом да, бирок тескерисинче баары болбоду. Келип алып, богооздонуп, бир журналист менен урушуп кетип, биз ошол жакта болбосок урмак. Мелис Аспековго буга чейин да ар кандай саясий жала жана буйрутмалар болуп келген. Алардын бири 2015-жылы жалган жала менен таксист болуп иштеген айдоочуга 100 сом төлөбөй койду деген күнөө коюлуп, 5 жылга эркинен ажыратылган. Бирок бул берени боюнча 2020-жылы толук кандуу акталып чыккан жана коюлган күнөө толук жокко чыгарылган. Бакамбаевага барып кайта келгенге 100 сом деп айтты. Мен макул болдум. Бакамбаевга чейин бардык, кайта келдик.
мен 100 сомдун төлөдүм, сдачасы жок. Кайта кирип туруп, балдар менен 1 саатка жакын убакыт отурдук. Чыккандан кийин эле мени милиция кызматкерлери кармап кетишти. Сиздер мени эмнеге кармап атасыңар деп сурасам, участкага барганда баарын жооп беребиз деди. Мен эч кандай күч колдонбой макул болдум. Ошол Свердлов районунун РОВДсына барганда тергөөчү мырза мага түшүндүрдү, менин атыма арыз түшүптүр, ошол таксисттен мен ага ошол жол киресин төлөбөй, куралды башына такап, аны коркутуп ушинтип эметиптирмин да. Мен адвокат катары, юрист катары гана бир квалификациялык маселени айтайын деп келгендегим да. Бул 234 статьянын 3-бөлүмү бул коомдук тартипти бузуу, бирөөнө зыян келтирүүдө ошол курал колдонуу деп эсептелет. Эми курал колдонгон боюнча ал жерге сөзсүз түрдө далил керек. Биринчиден ошол курал болуп эсептелеби? Экинчиден ошол курал болгонго жарактуубу? Анан үчүнчүсү чындап эле ошол курал колдонулганбы? Мына ушул үч маселени чечпей туруп 234-берененин 3-часы менен бирөөнү адамды жоопко тартууга мүмкүн эмес. Анан эми биздин бул конкреттүү шартта куралды колдонгондугу жөнүндө эч кандай далил жок. Кыргызча айтканда калпты чындай айтсаң, чын чыркырап чаа качат дейт. Так ошондой болуп атат. Юпигейт да ошондой болчу. Анан эми өзү чоң саясатка, чоң ишти баштап алган, чоң иштер менен жүрөм деген киши ошо газовый пистолетти бир таксисттин башына такайт деген жомокко ким ишенет? Ойду ээрчип, же ошого кошумча Аспеков ар дайым коомдук саясий иш-чараларда активдүү болуп, мисалы чүй ынтымагы, улуттар аралык биримдикке чакырууда көптөгөн иш-чараларда элдик талкууларды уюштуруп келген. Бир топ убакыттан бери ушул Чүй Сары Өзөн облусун кыдырып, бир топ ушундай кыймылдар менен, кеңешмелер менен, айыл аксакалдар менен, жаштар менен жолугуп, кандайдыр бир ынтымакка чакырып жүрөбүз. Буга чейин бир топ жолугуулар болду. Азыркы учурда өзүбүз билгендей конституциялык кеңешме өтүп атат. Биз дагы азыркы ушул форумда өзүбүздүн сунуштарыбызды берели деп атабыз. Ушул Сары Өзөн Чүй өрөөнүн бир көйгөйлөрүн, балким кандайдыр бир мыйзам боюнча өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз деп атабыз. Биринчи место алып, $8,000 сомму Чемпиондун мыктылардын мыктысы, күчтөрдүн күчтүсү болуп, жана чемпиондун курдун ээси Турсунбек Асылгалиев. Assalamu alaikum. Ko'rlar. Barlarga çok rahmat. Oy jattirdi o'yin barlarga. Birinchidan shu Batur FC organizatsiyasining uyushtiruvchilarına, prezidentine çok rahmat shunda bizga shart tuzib berganlarga. Çok rahmat sizlarga. Ошондой эле спорттук иш-чараларды уюштуруп, өзгөчө эрежесиз мушташтын Батор АММ UFC лигасынын колдоочусу катары спорт чөйрөсүндө да белгилүү болгон. Андан сырткары улуттук ат оюндарына да колдоочу болуп, областтык көкбөрү оюндарына демилгечи болуп колдоп келген. Карабай, уруусуна да карабай, партиялыгына да карабай, чүйдүн кызыкчылыгын чоң иштеп көрөлү деп аракет кылып келдибиз да. Анан кийин мына бүгүнкү өзүңүздөр көрүп турасыздар, биздин тилек bir mamleket, bir el деген lozung. Biz çüy birikmeyin, çüydün eli birikmeyin, mamleket birikmeyin. Ошон үчүн деген мамлекеттин биринчи биримдиги үчүн, аны чүйдүн биримдиги үчүн деп келип атабыз. Азыркы аты Сүймокул Чокморов. Бул Сүймокул Чокморов агабыздын айылы да. Чүй ынтымак кубогун өткөрүп атабыз. Бир 100дөй улакчы командалар катышып атат. Биздин максат бул чүй ынтымакка келтирүү, бир мушкун менен болуу да ынтымакта. Sat.
Көлдөн аккан суусун сат, көлдөн аппак буусун сат, бейлиңди сат, дитиң сат, сарыкка деп битиң сат, төлдөттүрүп түркүйгө, тайтырбоктой итиң сат, чөнтөктүбү жукарса, сууруп алдын тишиң сат, актамыңдын теңин сат, костюмуңдун жеңин сат, пайдасы жок ашитсең эй келиндер, койнуңдагы ериң сат, 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 сат. Долларга көз кычырса, алтын каскан кениң сат, ысык көлдө жериң сат, оптом десе четелдик, көлгө кошуп элиң сат, койду жаяры чериң сат, жылкы жаяры кериң сат, айраның сат, сүтүң сат, байымын деп бүтүн сат, тукум болор малыңды сен билин сат, бай үчүн сат, жагып калса бирөөгөң ай жакшы көргөн түшүң сат, топчуларда пул болот, ага кошуп күчүң сат, 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 сат. Саясий активист Мелис Аспеков 2020 жылкы шайлоонун жыйынтыгына биринчилерден болуп каршы тургандардан бири талашсыз. Ал алгачкылардан болуп элди Бишкектен ала тоо аянтына чакырып, митингтерди өзү баштап берип, жана аягына чейин туруп алып барып берген. 4 октябрь күнү Мелис байкем чалат, Мелис Аспеков деген байкем айтат, ушу выборга биз деген мындай туура эмес болуп калды, бул выборчу. Анан кийин ушу аянтчага чыгып өз немесин коёбүл дейт. Анан бул 5 октябрь күнү эртең менен саат 9-та биз деген аянтчага бир 30-тай киши болуп келгенбиз. 30-тай киши болуп келип, ушу менен бара-бара баарына чалгылап отуп, биздин деле тааныштарыбыз бар, ушу Аламидин өйдө жактын балдарын алып келип, ушинтип мындай айтканда адамдар топтоп ошого аракет кылганбыз, баарын Мелис байкебиз айтып. Анан кийин саат 10-дорго жакын, 11-лерге жакын Сыймыкка чалды, Жапыкеевке. Анан Сыймык байке алда кошулду, Сыймык байкебиз кошулуп, ошо менен мындай айтканда элдерди мындай топтоло баштады. Ушу менен бара-бара саат 8-терде, кечки 8-терде ушу мындай айтканда моякта уже элдер примерно бир 6-7 миң кишидей чогулуп калган. 2020 жылы дагы баягы эле жаштар шайлоонун жыйынтыгына каршы чыгып, керек болсо ден соолугун өмүрүн тобокелге салып сап башында болушту. Ал учурдагы бийликтин кландык жана үй бүлөлүк башкаруусуна каршы болуп, жыйынтыгында шайлоону жокко чыгарганга жетишти. Бийлик кубаланып, Мелис Аспеков жана башкалар камакта жаткан Садыр Жапаровду абактан алып чыгып, элдик лидер деп көтөрүп чыгышып, такка отургузушкан. Мынакей Тилекман Тукенов, кандай эле? Куренов. Кудайбергенов. Тилекман, активист бала. Жеңдик мына. Садыр Жапаров чыгарып бартабыз. Айдагылар артынан. Мына улуттук лидерди мына ушинтип алып чыгат да. Кудайым буйрусачы. Уруулар эл түрмөгө тыгып атат. Таза мынакей. Чынчыл улуттук лидерди мынакей ушинтип түрмөдөн алып кетет. Бул тарыхка калды болду. Бисмиллахиррахманиррахим деп кирейинчи. Ошентип бийлик алмашуу убактылуу президенттин жана премьер-министрдин милдетин аткаруучу болгон Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышып, андан соң Мелис Аспековду шайлоодо Чүй областынын координатору кылып дайындап, шайлоого дайындыктарды ыкчамдуулук менен көрө баштаган. Весь курдский народ, который населяет Кыргызстан, я прошу вас в новом году прийти на выборы и отдать свои голоса нашему кандидату. Садыр Жапаров наш человек, это наш президент. Я уверена, что он будет достойно править государством и вообще даст достойное будущее нашей стране. Наше общество единогласно решило поддержать кандидатуру Садыра Жапаровича на пост президента Кыргызской Республики.
Шайлоо учурунда Аспеков Чүй областынын бардык элдери жана 80ден ашуун улуттун өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, президенттик шайлоодо талапкер Садыр Жапаровду колдоо боюнча бардык райондордо штабтарды ачып кызуу иштешкен. Шайлоо жүрүшүндө Мелис Аспеков бир топ алгылыктуу иштерди уюштурууга үлгүрдү. Тилекке каршы анын өзүрүн шайлоодо өлүң салаң болуп катышымыш болгондор жулуп кетишти. Кыскасы, Аспеков уюштурган штабдык иштер жыйынтыгында республика боюнча Чүй областы эң мыкты жыйынтыкты берген. Шайлоо штабыңызга тиешеси барбы ал ишинен? Мелис Аспековдун. Анын тиешеси жок. Көпчүлүгүңүздөр менин талапкерлигимди колдогонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Бирок Мелис Аспеков 2021 жылдын 8 январында жалган көрсөтмөнүн негизинде опузалап, ири суммадагы акча алган деген күнөө менен камакка алынат. Бирок иш жүзүндө бул окуя боюнча эч кандай факты жок. Ушул күнгө чейин сот иштери уланып келет. Ага карабастан камакта жатса дагы Мелис Аспеков Чүй областынын шайлоочуларына шайлоонун мыкты жыйынтыгы үчүн сый тамак уюштурган. Жыйынтыгында Мелис Аспековго опузалап акча талап кылды деген күнөө коюлуп, тергөө органдары соттагы ушул күнгө чейин так далил таба алышпай келишкендиктен буйрутма берип жаткан тарап Мелис Аспековго дагы бир кылмыш ишин токуп, бир нече жыл мурун мыйзамдуу сатып алынган Кара Балта шаарындагы Чакан Батир боюнча да мойнуна илип, опузалаган деген ишке кошуп коюшту. Судья уже, когда дает показания, отвечая на мои вопросы, Джураев говорит: нет, Аспеков не вымогал деньги. Я тоже от имени Аспекова у Дашкова не вымогал деньги. И он говорит, что я только свои деньги требовал, свою долю. Улан Жураев өзүнүн көргөзмөсүн 4 жолу алмаштырды. 4 жолу алмаштырды. Биринчи, ал айтты, биринчи көргөзмөсүндө. Эч качан Аспеков даже бул боюнча сөз дагы кылган эмес. Мындай сөз да болгон эмес, эч качан биз опузулаган эмеспиз деп. Мен аябай кыйналып кеттим. Мага дагы иш козголгон атат. Бир эки ишти мага токуп атышат деп атат да. А мен айттым, эмнеге сага токуп атат десем, сен Аспековго көргөзмө бербей жатасың, ошон үчүн сага токуп атабыз деп айтты. Мага анда бул жанагы кысымга чыдабай, жалган жала жабыптыр дедим. Жураевди кармашып, бычак сайып, савапаны bir armatura менен бирдеме башка чаап, кайта ушинтип мажбурлашты, показаниясын өзгөртсүн деп. Аны мынакей биякта чыкканда, мынакей сиздер менен сүйлөшкөндө Жураев өзү айтып бериптир тышында. Мени ушундай кайта мажбурлап атат, показанияңды өзгөрт деп. Анан кийин 4-чү жолу ушул жака келгенде ал айтты, көп сүйлөгөн жок. Коркуп калыптыр. Эгерде бир 5 док болсоң, анда азыр сот материалдарында, ушул сот кагаздарында болмок да ошол 5 докчу. Ошол акча болмок, башка болмок, же болбосо жазуулар, аудио же видео бирдеме болмок да. Аспековго эчтеке жок болуп атпайбы. Анан булар түшүндү. 5 ай өттү да аралыктан. Булар түшүндү. Туура эмес иш козгоп алыптырбыз, эчтеке жок деп түшүндү да. Мага мындай предложение менен келип атпайбы. Сен анда Сыймык Жапыкеевге эле бир жала жаап бер. Сени ушундай штраф менен биз эртең чыгарабыз деп айтып атат. Мен макул болбой койдум. Айттым, мен Сыймык Жапыкеевге мен эчтеке бербесем, мен кантип ага жалган жала жабам? Аны мен бетин кантип караймын, мен ал Сыймык Жапыкеевдин бетин кантип караймын? Дагы бир кызык жагдай, эгерде Аспеков Дашковдон 1 сом алса, Дашков аны текшермек да чалыпчы. Мындай же Улан Жураевди айтмактай чал, мындай билип коелу. Булар бир дагы жолуп сурап да койгон жок. Жетти акча. Кийин мен ушунча акчаны берип туруп, аны мындай билип чал, билип коюш керек да. Мен ушул жерден Дашковдон сурадым. Ай, Дашков, эгерде сен берсең, эмнеге эметкен жоксуң десем, унчукпайт, көзүн катат. Анан кийин мен операция болгондо, как раз ошол клиникада, Бикартта Дашков да жатыптыр. Мени көргөн сайын, сынок, ты меня извини, у меня к тебе никаких претензий нету, это все бородатый делает деп айтып атат. Бул иш боюнча Аспеков эртели кечпи акталат. Мен актабасам, тарых мени актайт, Кудай буйруса. Себеби мен бир мондай бир кыпындай күнөөм жок, ушул жерде отурдум да. Операция болду, операциядан кийин, оор операциядан кийин мени үй камагына чыгарыш керек болчу. Чыгарган жок.
ошо Арзымбек Бурхановдор чуркап ошондой чыгарып атат деген мага маалыматтар келип атат да. Анан булар айласы жок. 6 жыл мурун Кара-Балтадан мен бирөөгө карызга акча бергем, ал акча бере албай, анан мен ошол квартираны алганмын. Ошону таап чыгышып атышты. Биз 6 жылдын ичинде Атамбаевка дагы оппозиция болгонбуз, Сооронбай Жээнбековго дагы оппозиция болгонбуз. Анда Садыр Жапаров өзү абакта болчу. Анын жумуштарына биз аткарчубуз. Бизге бир кынтык таба албай койшкан. Бир кынтык таба албай койшкан. Эгерде бизде кандайдыр бир артыбызда туура эмес иштер болсо, дароо эле ошол иштерди көтөрүп чыгып ошондо эле бизди камамак. Атамбаев менен Сооронбай Шариповичти камай албай койду да. Себеби биз кылмыш кылган жокпуз да. Анан кийин мен таң калганым, азыркы бийлик ошондойду кылып атат да. Сот бир тараптуу болуп атат. Биздин күбөлөрдү сурабай атат. Биз өтүнүч келтирип атабыз. Биздин өтүнүчтөрдү кабыл албайт, канааттандырбайт, башка тарапты канааттандырат. Мыйзамга такап айтып атабыз. Мынакей, мен оор операция болдум. Бул операциядан кийин мына моундай мыйзамдарда, моундай өкмөттүн токтомдорунда силер ушул боюнча экспертиза назначить этиш керексиңер деп. Назначить этпей жатат. Прокурор да тиги бу да. Эми менин жашаган жерим анык. Балдарым бар, баары бала чакалуумун. Мен эч жака качпаймын. Себеби мен күнөөлүү эмесмин да, мен кайка качып кетмек элем. Мен өзүмдүн актыгымды наоборот ушул жака келип туруп өзүм далилдеймин. Бирок 1 жыл 3 ай болду, жалгыз одиночка подвалда кармап атышат. Жалгыз подвалда одиночкада мен жалгыз отурамын. Эми бул деген зөөкүрчүлүк да, туурабы? Зөөкүрлүктүн зөөкүрлүгү да бул. 1 жыл 3 ай болду менин кармап атканыма, же үй камагына чыгарып койбойт. Бир сотту биз 40 күндөн күтүп аттык. 40 күндөн күтүп аттык. Атайын ушинтип чоюп салышат да. 30 күн, 1 ай, 40 күн, 45 күн өткөндө күттүк. Атайын ушундай чоюп атат. Эми уже чойгонгондой чоюп уже убакыт болбой калды да, анан кийин эптеп бүгүнкү күнгө Кудайга шүгүр жеттик да. Эчтеке далилденген жок. Ошондуктан мен дагы силердин убактыңарды көп албайм, себеби узун видеолорду көрбөйт да. Ошондуктан Кудайга койдум. Эмне кылса ошо кылсын. Канча кандай кылса да соттойбу, актайбы өздөрү билсин. Бирок убакыт келет, Аспеков акталып чыгат. Кудайым буйруса, иншалла акталып чыгам. Сот мени таркын актайт. Болду. Бардык мындай принципиалдуу мындай иш боюнча фактылардын баарын айтып бердим. Эми эч ким көрбөсө, эч ким билбесе, мен билбейм, айланайм. Уят деген болуш керек да, туурабы? Канча деген коррупционерлерди камамыш болуп туруп чыгарышты. Тилек мата көбүс азыр отурабыз. Бизге боштондук. Ардактуу бир тууганы, мына ушул хронология боюнча угуп көрүп өзүңүз жыйынтык чыгарсаңыз болот. Бул дүйнөнүн соту канчалык адилетсиз экендигине күбө болуп келебиз. Ал эми чын дүйнөнүн сотунан эч ким кутула албасы белгилүү. Видеобуздун башынан баштап айтып келгендей, Мелис Аспековдой курмандыкка чалынган жаштар абдан көп. Айрымдарын коркутуп, кээ бирлеринин оозун жаап, дагы бирин камап салган бийликтен арты эч качан жакшы бүткөн эмес. Кыргызда жакшы сөз бар. Ак ыйлет бирок сынбайт дейт эмеспи? Андыктан Мелис Аспековду 7 жылга эркинен ажыраткандыгы адилеттүү чечим эмес. Алдыда шаардык сот адилеттүү жана А1 соту менен соттойт деп ишенели.